Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 12 декабрь 2025 жыл мен сиздерге Ак Тилек тарапта жайгашкан Ак Бура 1 шаарга караган жаңы конушунан сатыла турган ушул даяр 2 кабаттуу үй жөнүндө информация бермекчимин. Подвалы дагы бар. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит ташталган, а бир менен экинин ортосуна плита ташталган. Паровой отоплениянын батарейкалары бар. Биринчи, экинчи этажына орнотуп сонун болуп койгон. Кышындасы үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Мына туугандар, бул жакта дагы кошумча курулушу дагы бар. Типа времянка деп койсом болот. Ылдый тарабы бирок магазинге пландаштырылган экен. Сырт тараптан эшиги бар. Өтө тарабы жилой болот. Бул жак ажаткана кирүүчү чоң парата дегендей жери 4 соток, суу свет бар, шаарга карайт. Ак Тилек тарапта жайгашкан Ак Бура 1 деп барыңыздар билесиздер. Билбесеңиздер, мен азыр көчө тараптан сиздерге адресин түшүндүрөм. Жүрүңүздөр. Мен турган жер Жапалактын центри. Шаар жактан келгениңиздерде мына жолдору деле асфальт болгон. Жапалактын центри, элдик маркети, светофор. Ушул жерден солго буруласыздар. Түшүнүп атасыздар, солго бурулуп, түз жүрүп, оң тараптагы 7-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз ошол көчөдө жайгашкан. Мына Жапалактын центринен үйгө чейин ашып кетсе 1 километр чыгат. 4 соток. Кызыл китеп, бардык документтери жайында. Мына көчөнүн эле туугандар, сол тарабында болуп калат да. Көрдүңүздөрбү? 4 соток жери менен. Граница ушул жерден башталат. Бул жагы забор, мына жагы ворота, мына жагы кошумча эшик. Себеп дегенде, 2 кабаттуу курулушу бар экен, кошумчача. Өйдө тарабын жилой кылат келине дагы, ылдый тарабын магазин кылат келине. Бул жак ошондо магазинге кире турган эшик болуп калат келине да. Түшүндүңүздөр, Мына жогору тарапта 2 кабаттуу үйү дагы турат. Жилой, ремонттору жаңы болгон. Келесиздер, жашайсыздар да, мындай айткандачы. Граница ушул жерден мына ушул жерге чейин болуп калат. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу бар, свет бар. Ак Бура 1 деп коет бул жерде, шаарга карайт. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит куюлган. Бир менен экинин ортосуна плита ташталган туугандар. Кыскасы, мощный үйлөрдүн бири экен. Бышкан кирпич. Узун турасы 10,5 же 11,5 10,5 деди. Бир аз адашып атам. Кийин өзүнөн дагы сурап аласыздар. Мына жакта болсо, солго бурулсаңыздар, 2 кабаттуу кошумча курулушу. Жана деле айтып өттүм, өйдө тарабын ошо. Мына жагын санузел кылат келине дагы, мына өйдө тарабын жилой кылып коет келине. Экинчи этажынча. Биринчи этажы магазинге ылайыкташтырылган. Мына жакта сырт тараптан кире турган эшиги дагы бар. Үйдө жатып эле кошумча бизнести кыла бересиздер да, мындай айткандачы. Ошол Ак Бура 1 шаарга карайт, суу бар, свет бар. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Үйдүн алдында стяжка болгон. Жамгыр жаасын, кар жаасын, мейли мөндүр жаасын туугандар. Тура берет. Эч нерсе болбойт. Курурuk бойдон. Арка кылып жасалсаңыздар болот, эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Бул жак ажаткана. Мына кран турат. Мощный воротаны койгон. Ушул ворота аркылуу кирдим азыр. Темир эшикти ачып, үйдүн ичине кирип келе беребиз. Паровой отоплениянын батарейкалары коюлган. Бул жерден прихожка болуп калат, Прихожка болуп калат туугандар. Мына ванна, бүт бардыгы ушул жакта. Жакшы. Бул жактан чыгабыз. Бул биринчи комнатасы. Уже эсептеп баштай бериңиздер, кухнясы экен. Так. Анан мына жак болсо экинчи комнатасы. Спальный, детский, карап көрөсүздөр ал жагын. Этаждардын ортосу эч кандай жыгач эмес. Бирөөсү монолит, бирөөсү плита туугандар. Мощный, бекем үйлөрдүн бири экен да. Кирпичный. Туугандар, лестница менен чыгып келдик. Жүрүңүздөр, мына главный комнатасына киреличи. Чоң зал комнаталардын бири. Караңыздар. Так, бул жак болсо спальный комната. Бул жак ошо лестница. Мына жер дагы бир типа бош орундук. Анан жакшы жери мына жагы балкон. Темир тосмо менен тосуп, өйдө тарабын жаап койгон. Жүрүңүздөр, бул жакка өтүп эле көргөзүп коеюнчу.
Что-то өзек айтайын десем окшошпой атат. Бош орундуктар мына кенен, мына мен басып аткан жерлерде эле бош орундуктар. Мына 2 метр, 2,5 метр местаны кеңири тыштап койгон, ишти кенен кылып эле. Бул жак подвал туугандар. Подвал менен биринчи кабаттын ортосу монолит. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу плита. Подвал деле кенен, высотасы жакшы. Эми жүрүңүздөр мына кошумча курулушун дагы бир көргөзөйүн. Даже ушу времянкасындагы кирпичный дом менен, кирпич менен бүтүргөн да. Мына жер панорама өзүнчө. Көчө тарабына баардыгы ушул жерден көрүнүп турат. Үйдүн алды. Караңыздар. Мощный экенби? Эми жүрүңүздөр. Бул жак бир комната. Кааласаңыздар, азыр эми мына ортосунан перегородка кылып тосуп, эшик коюп, 2 комната кылсаңыздар болот. Ал жагы өзүңүздөрдөн. Эми времянкада, кышында времянкада жашасаңыздар деле болот. Ал жагы өзүңүздөрдөн да. Мына ажатканалары даяр. Ал жак жашыл зона. Жүрүңүздөр эми. Анан квартирага алдымен барбы ака десем, жок дейт. Квартирага өзү көп сурап экен, адмен депчи, доплата менен. Мына, бул жагы ошо магазинге ылайыкталдырылган. Үйдүн баасы туугандар $135,000 бааланды. Анан кеми бар. Эси деле айткан баасында сатпайт. Бир $135,000 деди да азыр. 130га берет, же 125ке берет. Мен оюм, планым боюнчачы. Ал жагын өзүңүздөр сорулашасыздар. Эсин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Лайктан басып туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн.